Кызматташтык боюнча Кыргыз-Сауд Биргелешкен комитетинин кезектеги отуруму бул жолу Бишкекте өткөрүлдү. Министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев саудиялык кесиптештери менен президенттик администрациянын жаңы имаратында жолугушту. Тар курамдагы сүйлөшүүдө эки тараптуу кызматташуунун келечеги талкууланды. Кыргызстан менен Сауд Аравиясынын кызматташтыгы акыркы жылдары динамикалуу өнүгүүдө. Буга мисал катары мамлекет башчыларынын жана өкмөт мүчөлөрүнүн деңгээлинде иш сапарлары уюштурулду. Бүгүнкү күндө 330 миллион долларга барабар болгон долбоорлор ишке ашырылып жатат. Каражаттын бир бөлүгү ипотекалык үйлөрдү курууга жумшалууда. Жол тармагына да булар көп жардам берип жатат. Мектеп курууга да булар көп жардам берип атышат. Ошондой эле мына саламаттык сактоо тармагында булар 100 адамга бекер жүрөккө операция жасап беришкен да. Ушул багытта дагы биз протоколго дагы көп алдыбызга бир багыттарды аныктап койдук да. Отурумда министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары саудиялык ишкерлерди, ири компаниялардын өкүлдөрүн Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Меймандар энергетика, айыл чарба жана туризм тармагындагы даяр долбоорлор менен таанышты. Өкмөттөр аралык комитеттин буга чейинки жолугушууларында Кыргыз тарап Сауд Аравия падышачылыгына энергетикага инвестиция салууну сунуштаган. Алар өтүнүштү колдоп, бирок ишти алгач эки өлкөнүн энергетика министрлеринин ортосунда биргелешкен келишимди түзүү менен баштоону сунушташкан. Күн энергиясын колдоону, шамал энергиясын колдоону, чакан кестери куруу жана башка ири долбоорлорду ишке ашыруу өзүбүздүн сунуштамаларыбызды берип кеттик. Ошол боюнча бул биздин өнөктөштөрүбүз маалымат алып, жакын арада тийиштүү өзүнүн адистерин жүрөтүп бизге сунуштарын берүү деп көрсөтмөсүн алышты да. Тараптар буга чейинки кызматташтыкты арттыруу жана бекемдөө боюнча дагы бир пикирге келе алышты. Негизинен соода жүгүртүүнүн жана инвестициянын көлөмүн көбөйтүү, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган биргелешкен долбоорлордун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө басым жасалды. Мен буга чейинки кызматташтыктын активдүү өнүгүп жатканын белгилеп кетким келет. Жыйында көтөрүлгөн сиздердин демилгелерди колдоого жана айыл чарбасын, энергетиканы, туризмди өнүктүрүүгө салым кошкон долбоорлорго катышууга жигердүү кызматташууга даярбыз. Жыйындын соңунда Адылбек Касымалиев кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө жана аны ишке ашыруу үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуштады. Отурумда көтөрүлгөн маселелер протокол менен бекитилип, ага эки өлкөнүн тең төрагалары кол коюшту. Анын аткарылышы натыйжалуу болушу үчүн ар 3 айда онлайн режиминде көзөмөлдөп турууну макулдашты. Ошондой эле Касымалиев кесиптешин өлкөлөр ортосундагы саясий, социалдык, экономикалык байланышты чыңдоого кошкон салымы үчүн министрлик кабинетинин ардак грамотасы менен сыйлады. Дүйшөн Шаршембеков, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.